Бул сүрөттөгү адам Чүй облусуна караштуу Кемин районунун тургуну, 1973 жылы туулган 1-топтогу майып Мамакеев Асылбек Жумакадырович. Ал 1989 жылы инсульт алып ооруга чалдыккан. Ошол убактан ушул күнгө чейин балдак таянып, күн кечирүүгө мажбур. Учурда үй бүлөлүү 3 баланын атасы. Уулу Жанарбек 10 жашта, ал мектеп окуучусу. Эң бир кымбат нерсе эгер анын башына кыйыны койсоң кушунда өткөн болот мешке. Эгиз кыздары Медина жана Мадина. Алар 2 жашта. Ал эми жубайы Юсупова Махабат 1977 жылы туулган, 2-топтогу майып. Мүмкүнчүлүгү чектелген Асылбектин жеке үй жайы жок болгондуктан үй бүлөсү менен Токмок шаарында батирде турат. Жумушсуздуктан ченелүү чарба менен эмгектенген жакындары үй салып берүүгө чамасы чектелүү. Ар ким өз тиричилиги менен алек. Ошентсе да жакындары кийим-кече, тамак ашын үзбөй камсыздап турушат. Асылбек балдарынын билимине, ден соолугуна өзгөчө кам көрүүгө куштар. Бирок жубайы экөө тең иштебегендиктен алган пенсиясы күнүмдүк керектөөдөн ашпайт. Көп түкүрсө көл болот дегендей, кайрымдуу адамдар кайдыгер карабастан көмөктөшөт деген үмүттөбүз. Өзгөчө кароого муктаж Асылбектин үй бүлөсү үйлүү болушуна сиз да себепкер болуңуз.